Баарына салам достор, сиздер менен футбол дүйнөсүндө болуп жаткан эң кызыктуу кабарлар менен футбол жаңылыктары каналы. Каналыбызда биринчилерден болсоңуз подписация кнопкасын басып жанындагы коңгуроочону басып коюңуз. Эгерде сиз биздин видеону биринчилерден болуп көрүүнү кааласаңыз, бүгүнкү чыгарылышты баштайбыз. Экраныңызды чоңойтуп алыңыз. Расмий түрдө Эриксен Интерге өттү. Лондондун Тоттенхэм клубунун жарым коргоочусу Кристиан Эриксен карьерасын Интер клубунда улантат. Бул тууралуу Интер клубунун Twitter баракчасына жарыяланды. Тоттенхэм клубунун Интерге өткөн жарым коргоочу Кристиан Эриксен Трансфермаркет версиясына караганда футболчу Италия А сериясынын эң кымбат футболчусуна айланды. Портал футболчуну 90 миллион еврого баалаган. Миландыктар даниялык футболчуну 20 миллион еврого сатып алып, 2024-жылга чейин келишимге кол койду. Эриксендин Интер клубундагы маянасы 10 миллион евро. Жарым коргоочу Интер клубунда 24 катар саны менен ойнойт. Маалымат үчүн айта кетсек, жарым коргоочу Англия премьер лигасында бул сезондо 20 оюн өткөрүп 2 голдук пас чыгарган. Азар Мадрид дербисинде ойнобойт. Реал чабуучусу Эден Азар Ла Лиганын 22-турунда боло турган Атлетикого каршы оюнда ойнобойт деп кабар берет АС. Интернет булагынын кабарына караганда, 29 жаштагы футболчу дербиге чейин жаракатынан толук айыга албайт. Бельгиялык футболчу өткөн жумада машыгууларга кайтты, бирок топ менен машыгууда. Маалымат үчүн Мадрид дербиси 1-февраль күнү болот. Бишкек сааты боюнча 21:00 башталат. Арсенал Атлетиконун коргоочусуна негизги сатып алуучу болуп турат. Мадриддин Атлетико клубунун жарым коргоочусу Томас Лемар карьерасын Англия премьер лигасында улантуусу мүмкүн деп кабар таркатууда Марка. Интернет булагынын кабарына караганда, Арсенал Мадрид клубу менен жарым коргоочунун трансферин баштаган. Атлетико франциялык 24 жаштагы футболчу үчүн 70 миллион евро талап кылууда. Испания клубу футболчуну 2018-жылы Монакодон ушул суммага сатып алган болчу. Диего Симеоне ПСЖдан Каванини өз клубуна кошуп алуудан мурда айлык маянасын сактап калуу үчүн да Лемарды кышта сатып жиберүүнү көздөдө. Маалымат үчүн айта кетсек, Томас ушул сезондо Атлетико курамында 21 оюнга катышкан. Зидан Реалдын Ла Лигада биринчиде болуусу эчтекени өзгөртпөйт. Реалдын башкы машыктыруучусу Зинедин Зидан Вальядолидке каршы жеңишке ээ болгон оюндан кийин өз пикирлери менен бөлүштү. Начо үчүн кубанычтамын. Гол киргизген учурдан алдыңыраак дарбазага жакын топ ойноосун айткан элем. Ал ар дайым гол киргизе ала турган коргоочулардын бири болуп эсептелет. Биринчиде баратканыбыз Ла Лигада эч нерсени өзгөртпөйт. Биз өз жумушубузду дагы мыкты аткарууну улантышыбыз керек. Бизди узак жана кыйын сезон күтүп турат. Бүгүн кыйын атаандашка каршы татаал оюн өткөрдүк. Бул клуб сезон башынан бери өз талаасында болгону бир жолу жеңилүү ызасын тапкан эле. Өз талаасында мыкты ойной турган клубду кандай болбосун жеңишибиз керек эле. Зинедин Зидан клуб расмий сайтына. Маалымат үчүн айта кетсек, Реал Ла Лиганын 21-турдан кийин 46 упай топтоп, эң кыйын атаандашы Барселонаны 3 упай артта калтырып 1-орунда барууда. Тоттенхэм Пьонтек үчүн Милан менен футболчу алмаштырууга даяр. Милан чабуучусу Кшиштоф Пьонтек Англия премьер лигасында карьерасын улантуусу мүмкүн деп кабар берүүдө. La Gazzetta dello Sport журналисти Никола Скира. Интернет булагынын маалыматына караганда, Тоттенхэм клубу польшалык футболчуну сатып алуу үчүн италиялыктар менен трансфер жөнүндө иш алып барууда. Лондон клубунун жетекчилери футболчу үчүн суралып жаткан 30 миллион евронун ордуна өзүнүн футболчуларынын бирини Миланга берип, өз ара алмашууга даяр. Алдыңыраак футболчуга Манчестер Юнайтед, Челси жана Атлетико клубтарынан кызыгуулар болуп жаткандыгы тууралуу маалымат тарган эле. Маалымат үчүн айта кетсек, 24 жаштагы футболчу Италия А сериясына бул сезондо 18 оюн өткөрүп 4 гол киргизген. Мбаппе Чемпиондор лигасынын жеңүүчүсүнө өтөбү? ПСЖ клубунун чабуучусу Килиан Мбаппе карьерасын Ливерпулда улантышка даяр.
Бул тууралуу The Sun интернет булагы кабарлоодо. Париж клубу болсо футболчусун сатууну каалабайт. Мбаппе үчүн 253 миллион фунт стерлинг сунуш кылса, PSG клубу Мбаппени сатышка ыраазы. Ушул баа футболчунун келишиминде белгиленген. Арсенал Абамянгды Барселонага сатууга ыраазы. Барселона азыркыга чейин Арсенал чабуучусу Пьер-Эмерик Абамянгдын трансфери ишин улантууда. The Telegraph'тын кабарына караганда, Арсенал клубунун жетекчилери чабуучуну 50 миллион еврого сатууга макул. Азыркы учурда жакшы оюн алып барып жаткан Габриэль Мартинелли себептүү Абамянгды сатууга каршы эмес. Маалымат үчүн 18 айдан кийин габондук футболчунун клуб менен келишими аягына чыгат. Жазга барып футболчунун наркы да түшөт. Ювентус Игуаинге жаңы келишим сунуштамакчы. Туриндин Ювентус клубу аргентиналык чабуучу Гонсало Игуаин менен келишимин узартмакчы. Tutto Sport интернет булагынын маалыматына караганда, Ювентус клубу 32 жаштагы футболчуга 2022 жылга чейин түзүлгөн жаңы келишим сунуштамакчы. Футболчунун Ювентус клубу менен азыркы келишими 2021 жылга чейин түзүлгөн. Маалымат үчүн айта кетсек, футболчу 2016 жылдан бери Турин клубун коргоп келүүдө. Чабуучу бул сезондо 19 оюн өткөрүп өз атына 5 гол жана 4 голдук пас жазып койгонго жетишти. МЮ кышкы трансферлер убагында жаңы футболчу сатып албашы мүмкүн. Клуб өздөрү көздөгөн футболчулар менен трансфер иштерин жүргүзбөй келүүдө. МЮ кышкы трансфер убагында эч кандай жаңы футболчу сатып албашы мүмкүн. Бул тууралуу The Athletic интернет булагы кабар таркатууда. Кабарга караганда, МЮ бир да футболчунун трансфери жөнүндө бир чечимге келе элек. Алар Спортинг жарым коргоочусу Бруно Фернандеш жана Вест Хэм жарым коргоочусу Деклан Райс жана PSG клубунун чабуучусу Эдинсон Каваниге кызыгуусун билдирген болчу. Бирок клуб азыр футболчуларынын бирин да сатып алууга жакын эмес. Маалымат үчүн Манчестер Юнайтед азыркы учурда Англия премьер-лигасынын жадыбалында 5-орунда бара жатат. Барселона футболчулары баш машыктыруучусунан нааразыбы? Каталония клубу Кике Сетьендин кол астындагы оюнда алгачкы жеңилүүсүн тартты. Барселона Ла Лиганын 21-турунда конокто Валенсиядан жеңилип калды. Ушул жеңилүү курамдын ички келишпестиктеринен жаман таасирин берүүсү мүмкүн деп кабар таркатууда Испаниан Спортес интернет булагы. Клуб өз футболчуларына Кике Сетьен өз тактикасын жеткириш үчүн көбүрөөк убакыт өткөзүп жатканын жана 3,5 коргоочу менен оюн алып баруусу макул болбой жаткандай. Барселона Валенсия менен болгон оюндан кийин Ла Лиганын турнир жадыбалында 2-орунга түшүп калды. Кыргызстандын футбол курамасынын жарым коргоочусу Гүлжигит Алыкулов Казакстандын Кайрат клубунда ойнойт. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол федерациясы билдирүүдө. Маалыматка ылайык, келишим 2+1 тартибинде түзүлгөн. Башкача айтканда 2 жылга жана 1 жылга узартуу шарты менен. Казакстандын чемпионатындагы жаңы сезон март айында башталат. Кайрат клубу биринчи турда Тараз клубу менен беттешет. Маалымат үчүн айта кетсек, Гүлжигит Алыкулов мурунку сезондо футболчу Беларусь Республикасынын Неман клубунун курамында ойногон. Беларустун чемпионатында ал 24 оюн өткөрүп 4 гол киргизген. Жарым коргоочу беларустук клубка 2019 жылдын башында кошулган болчу. Кыргыздын жаш жана таланттуу, көптү үмүттөндүргөн футболчу. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курамасындагы футболчунун дебюту 2019 жылы болгон. Улуттук курамда 5 оюн өткөрүп 2 гол киргизген. Ушуну менен видеобуз аягына чыкты. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар, жакса лайк басыңыздар.